Китеп окугула, китеп окуш керек, китеп окуйлу деген призывдар күндөн күнгө көп. Бирок негизги түпкүлүгүндө бүгүн аябай бир мындай кызыктуу жолугушуу болду. Кыргызстан тарыхында биринчи айым болуп, биринчи жолу бул Майрам Нуршенин акаева болгон. Кандай гана пикирибиз болбосун ал киши тууралуу, ал үй бүлө тууралуу, бирок тарыхта калган инсандар. Анан могу китептерди белек кылып, негизинен мындан тышкары да могу китептерди белек кылды. Эмнеге ал киши менен сүйлөшүп отурсак, китеп окугула, улдарым, балдарыңарга китеп окутканды үйрөткүлө, китепке басым жасагыла, илимге басым жасагыла, гаджет тоже болсун жашооңордо, бирок китепке аябай басым жасагыла деп кайра мындай жүрөктөн айтканынан ошол жерде пикир келип кетти да. Алла Таала кудуреттүү зат. Кааласа бир заматта 18.000 аламды күл кылып берет дагы кайрадан жаратып коюшу мүмкүн да. Бирок адам заты пайда болгондон баштап бүгүнкү күнгө чейин, акыркы пайгамбар Мухаммед алейхиссаламга чейин өзүнүн илимин, өзүнүн динин китеп аркылуу жөнөткөн экен да. Силер ойлойсуңарбы же биз ойлойбузбу, ушул китептер Куран китеп эмес, бөлөкчө болуп түшсө, адамга бөлөкчө болуп жетсе, азыркы заман менен видео болуп жетсе, же бөлөк болуп жеткен Алла Тааланын кудурети жетпейби? Албетте жетет. Бирок ыйык биз билген 4 китеп бар. Алардын баары Куранга чейинки, мусулманчылыкка, исламга чейинки диндерге дагы ушул китеп аркылуу түшкөн экен. Демек, бунда бирдеке бар. Китеп окуйлу достор. Китепти жөн гана аудио книга дагы жакшы, подкасттар албетте жакшы, бирок китепти колуң менен кармап, сатып алып, ага каражат кетирип сатып алып, же белекке берип, же белек алып, китеп окуган бул өзгөчө мазмундуу жана биздин жашообузга, биздин тарбиябызга, кулк мүнөзүбүзгө пайда бере турган нерсе. Ошондуктан ошол улуу кишилердин катарында, азыркы заман менен кобуштардын катарында мен да сиздерди китеп окуганы, мындай физический китепти сатып алып окуганды чакырмакчымын жана бирөөлөргө китеп берип, ошону адат кылганды үйрөнөлү.